Эрген анда көкбөрү тууралуу бир 4 сабыр төкпөйсүзбү? Чукул элеби? Жигердүү оюн көкбөрү бул жигиттин тарткан өрттөрү. Эзелкиң оюн көкбөрү эрендин тарткан өрттөрү. Бизге дагы чоң сыймык көкбөрүбүздүн туугандар бийиктеп алган өскөнүңө. Бол. Эрген көкбөрүнүн мыкты күйөрмандарынын бири экениңизди жакшы билебиз. Сагындыңызбы? Көкбөрүнү сагындык аябай эле. Анткени бул кыргыз болгондон кийин көкбөрү кыргыздын канжанына сиңип калган оюн да. Биз ошо бала кезден эле көкбөрү менен чоңойгон кыргыздын уулдарынын бирибиз. Ошо Ноорузда оюн токтоп калганы, андан бери оюн уланбай, дагы 9 майдагы оюн болот болбойт деп баягы эки жолуп турганы бизге деле баягы күйөрмандар үчүн аябай чыдамсыздык менен күткөн бир мындай сагыныч болуп атат. Анткени көкбөрү көрүп баягы кыргыздын ошол элдин жалпы эле кыргыздын мокуму канча да. Ноорустагы оюнду аябай күтөт да, башка оюндардан дагычы. Нооруздагы оюн баягы жыл бою айланып, баягы кыш жаңы чыкканда жаздагы биринчи оюн болгонуна байланыштуу аябай башкача маанилүү оюндардын бири. Маанилүү оюн да мындайча айтканда. Аябай башкача нуктада болот эмеспи? Баардык оюнчулар дагы, аттар дагы, эл дагы аябай жаңы трансфер, аябай трансферлер жаңы, баягы оюнчулар дагы башка командаларга өтүп, аябай кызыктуу болот да. Анткени адам оюнду күтө берип эле баягы өзүнүн сагынычы менен аябай бир кызып кетет экен да. Ички бугу толуп. Ошол буктун баары оюн менен чыгат кыргыздыкы. Бүгүн эми көргөзмө оюн болот деп атат. Баягы. Бирок бүгүн дагы болсо ошо оюнду көрүп алып, бир сагынычты таратып алат экенбиз деп аябай сүйүнүп турам мен да. Келип калганыма кубаныччы. Негизинен ушул жылдагы кайсы трансфер аябай кызыктуу болду эле сиз үчүн? Мага быйылкы трансферлерден Достук аябай жаңылык болду. Анткени Кыргызстандын улуттук курамасын түзгөн оюнчулардын көбү, жалпы баардыгы эле десек болот, баягы улуттук курамада ойногон оюнчулар баардыгы. Анан Достуктан аябай чоң нерсени күткөнбүз. Кайра ошол биздин ынтымак менен аябай чоң тиреш болот го депчи. Ошол тирешти күткөм да, көрөбүз депчи. Болбой калды тилекке каршы. Баягы чүчүк убак түшкөндө өзүңөрчө бир ошол оюндарды күтүп, мен баягы биздин ынтымактын баягы бөлүгү, не дейбиз, тобу да күчтүү болчу. Достук менен ойнойт эле да. Финалга чейинки тепкичтери да кызык болгон да мен үчүн. Аябай укмуш оюндар болот экен депчи ынтымак менен.